Түз эфирде Алла Толаев программасын улантабыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсызбы? Быйыл энергетиктер күз-кыш мезгилине даярдык көрүү иштерине өткөн жылга салыштырмалуу эрте дайынданат. 5 марттан баштап Токтогул жана Үч Коргон ГЭСтеринде бирден гидроагрегаттарды реконструкциялоо иштери башталды. Ал эми калган электр тармактар ишканаларында оңдоо иш-чаралары күндүн жылышына карап жүргүзүлөт. Ал арада энергетиктер электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Кадырман көрүүчү, бул саатыбызда энергетика тармагы тууралуу кеп кылабыз. Бул үчүн берибизге энергетика министри Талайбек Ибраевди чакырганбыз. Талайбек Умукевич, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Алгач бүгүнкү кирип келген акалба күнүңүз менен куттуктайбыз. Мынакей 3 жылдан бери энергетиканын флагманы аталган Токтогул ГЭСи жарым-жартылай жаңырып калды. Ошол учурда бүгүнөн баштап энергетика министрлигинин кызматкерлери мынакей оңдоо түзөө иштерин киргизип атат. Негизи эле учурдагы иштерге токтолсок. Бүгүнкү күнү сиз айтып кеткендей Токтогул ГЭСинде аябай чоң жумуштар жасалып атат 3 жылдан бери. Бул бүт автотрансформатор, кабельный линиялар алмашылды. Эми 22 жылдан бери биз агрегаттарга өткөнбүз да. 22 жылы бир агрегатын алмаштырдык полный. 23 жылы да бир агрегаттын, 2 агрегатты уже жаңылап алдык. Ар бир агрегат жаңылангандан кийин мурун 300 мегаватт мындай айтканда кубаттуулугун берип атса, азыр 360. Ар бир агрегат жаңылангандан кийин 60 мегаваттан кубаттуулук кошулуп келатат. Бүгүнкү күндө ошо 2 агрегатты жаңылаганда 120 мегаватт кубаттуулук кошулду. 2 кыш Кудай буйрса жакшы иштеп берди. Ошол 350 мегаватт кубаттуулукту алып иштеп берди. Мына анткени биз уже 2 жылдан бери ал жаңы агрегаттар менен электр энергиясын чыгарып атабыз. Быйылкы жылы дагы бир агрегатын берип атабыз биз. Бул 3-чү жыл болуп калат. Жылына бирден агрегатты ремонттойт. Бул ошондо биз азыр эмнеге муну эртерээк баштап аткандын бирден бир себеби ошо 1-ноябрга бүтүп калышыбыз керек да. Жылдан жылга ошол марттын башы, февралдын аяктары менен биз бирден агрегат чыгарып беришибиз керек. Бизде ошондой келишим бар. Бул жерде реконструкцияны франциялык компания General Electric деген компания иштеп атат. Ошол Кудай буйрса быйыл ошол бир агрегат 3-чү агрегатын бүтүрүп берсе, анда уже дагы 60 мегаватт кошулат. 4 агрегаттын 25-жылы бүтөт. 240 мегаватт кубаттуулук кошулат да. Бул мындайча айтканда Камбар-Ата ГЭС 2-нин 2 агрегаттын кубаттуулугунда. Камбар-Ата ГЭС 2-нин бир агрегаты 120 мегаватт, экинчи агрегаты 120 мегаватт. Ошондой бир ГЭСтин курулушу болуп калат да. Андан тышкары өзүңөр билгендей 1962 жылы ишке берилген бизде Үч Коргон ГЭСи бар. Эң акыркы ГЭС, эң эски ГЭСтердин бири. Ага дагы акча каражаты бөлүнүп берилген. Ошону менен бүгүнкү күндө ага да даярдык көрүп, ал жерде да 4 агрегат 45 мегаваттан 4-чүдө башталат. Ал дагы бүгүн 5 мартта ага да старт бердик. Ал жерден да бир агрегат чыгат. Ошон 4 агрегатты 4 жылда аяктыкын бүтүрөт. Ал мына биринчи агрегаты быйыл башталды. Ал жерде бир агрегат 45 мегаватт. Ошол 45 мегаватты эски агрегатты алып чыгып, кайра жаңы агрегат коет. Ошондо 45 мегаваттка дагы бир 20% кошумча кубаттуулук кошулат деп пландаштырып атабыз да. Ошону менен бизде бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандын энергия системасында Токтогул ГЭСинде 3 агрегат, Үч Коргон ГЭСинде 3 агрегат иштейт. Баардыгы кошкондо сумма 295 мегаватт кубаттуулук бизде болбойт. Ошону менен бирге мен биздин өзүбүздүн керектөөчүлөргө, кардарларыбызга суранып кетет элем. Ушул эртең менен кечки жанагындай час пиктерде электр энергияны экономдоп пайдаланыш керек да. Ошол эгерде ошол электр энергия жетпей биздин кардарларыбыз муну экономдобосо, биз мындайча айтканда ограничение кылышыбыз керек. Эртең менен мына 7-ден 9-га чейин, кечинде там 6-дан 10-га чейин депчи. Ошол убактарда бизде как раз нагрузка өсүп кетет. Ошол убактарда эгерде экономдоп колдонсо, биз азыр эми күн жылып калды, мындайча айтканда өчүрүү жок өтүп кетишибиз мүмкүн. Эгерде баягыдай эле кыш суук келгенде сайылган плитка ошо бойдон эле сайылып калса обогреватель, анда билесиңер кичине биздин энергия системага жүк келип калат. Анын үстүнө өзүңөр билесиңер, бизде кыштата көмүр алып баарыбыз эле ошондойбуз. Анан көмүрүбүз түгөнгөн эртеңки күнү мына март келип калды, жаз келип калды деп кошумча көмүр албайбыз да. Ошонун баары бүгүнкү күндө ошо электроэнергияга
аябай мындайча айтканда жүктөм чоңураак болуп кетип атат. Мунун бирден бир себеби эмне? Бирден бир себеби жана бизде кээ бир жерлерде мындайча айтканда бизге звоноктор келип атат, эмнеге өчүп кечинде өчүп калып атат, же болбосо эртең менен өчүп калып атат депчи. Бизде бүт баз станцияларда, Кыргызстанда бүт баз станцияларда бизде противоаварийный автоматика деген бар. Эгерде ошол жерден ошол мисалы 1000 киловатттык трансформатор болсо, жүктөмү 1000 киловаттан өссө, ал бирдин противоаварийный автоматика эч кимден сурабайт, өзү эле өчүрүп коет. Демек, жарандар өзүлөрү баягы жылыткычтарын сайганда күч келгендиктен өчүп калат. Өчүп калат. Бирок ошол жерде бизде ар бир жаран менен келишимибиз бар. Договор, баягы электр энергия сатып алабыз, биз беребиз деген. Ошол жерде конкретно бир пункт менен жазылган. Эртең менен кечинде абонент өзү үнөмдөш керек депчи. Мисалы, ошол эле 3 фазалык абоненттерде жазылып. Эгерде абонент үнөмдөбөсө, анда биз рейстин кызматкерлери алар өчүрүп, мындайча айтканда кубаттуулукту азайтканга бизде ошол келишим бар. Бирок ал келишимди баарыбыз аткарбайбыз. Ошон үчүн мен азыр ошол эфирден пайдаланып суранып кетип атам. Ушул бул эме мындайча айтканда муну жасап албасак, муну бүгүн күн жылууда жасалып, эртең кышында чоң маселе жаралып калышы мүмкүн. Мына өзүңөр көрдүңөр, биздин кошуна мамлекет бир 3-4 күн мурун мындайча айтканда такыр өчүп калды. Нурек кеси такыр нөлгө түштү да өчүп калды да, мындайча айтканда. Бул эмнеден? Мына биз энергетиктер бизде бүгүнкү күндө байланышып турабыз да. Бул жанагындай кубаттуулукту, ченемди карабагандыгы үчүн. Бул жерде станцияда противоаварийный автоматика иштебегендиктен анан өчүп калды. Дагы жакшы, бүгүнкү күндө бизде баягы өзүңөр билесиңер, энергетикалык шакекче бар да. Бүгүнкү күндө Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан энергетикалык шакекчеде отурабыз. Бирок Тажикстан убагында чыгып кеткен. Эгерде Тажикстан ошол энергетикалык шакекчеде болгондо, анда бүт Орто Азия өчмөкпүз да. Өзүңөр билесиңер, 2 жыл мурун ушундай маселе болгон. Өзбекстанда ушундай мүчүлүштүк болуп, аларда эме сууктан эме автоматикасы иштебей, анан ошондо бүт Орто Азия өчүп калганбыз. Ушундай болду. Ошондон етиш үчүн мына бизде, ошон үчүн биз жана биринчи мен айтып кеткен противоаварийный автоматика биз ушунчалык какча каражаттарын аябайбыз. Жана жылга ошону кармап текшерип турабыз. Биринчи биздин мындайча айтканда энергетиктердин берген чоң жардамы бул ошол биздин автоматикабыз убагында иштеп турганы жакшы. Ошон үчүн элибиз туура түшүнүш керек. Эгерде такыр өрттөбөйсөк, элестеткиле, анда бир айлап муну кайра ордуна коюш кыйын болуп калат. Жок дегенде кичинекей трансформатор даже өрттөнсө көчөдө өтөн. Жок дегенде 2 күн. Көп талап кылат. 2 күн. Анан мындайча айтканда бизде ошол жерде туруп күйүп кеткен кубаттуулугу бар трансформатор бардык жерде эле аварийный запас болбойт да. Бизде бар, бирок ал кубаттуулукта жок болуп калышы мүмкүн. Ошол убакта жанагынтип лучше 1 саатпы, жарым саатка өчүп туруп биз регулировочный мероприятие жасап, кайра күйгүзүп койгонубуз ошол туура деп эсептейм да. Ошон үчүн биздин кардарлар буга туура түшүнүш керек. Мына акыркы убакта урматтуу президент Садыр Нуркожоевич келгенине 3,5 жыл болду. Биринчи күндөн баштап, ушу бийликке келген күндөн баштап эле ошо энергетикага чоң көңүл бура баштады да. Эң биринчи азыр көйгөй маселе биздин президентибиз бул энергетика. Ошондон баштап ушу энергетикага көңүл бурганы, мына мен бир эле мисал келтирип кетейин. Буга чейин курулбаган ГЭСтер башталды курулуп. Мына азыр жакын арада эле мына биз мындайча айтканда малый ГЭСтерден бир быйылкы жылы 15-16сы кирет. 70-80 мегаваттка чейин кирет. Бул чакан ГЭСтер. Ишке кирет, ооба, чакан ГЭСтер кирет. Ошонун ичинде жана Бала Саруу ГЭСи. Мына марттын аягы менен мындайча айтканда суу сактагычтан сууну кое бергенде биз аны иштете баштайбыз. 95 миллион киловатт саат электр энергия чыгарат жылыначы. Ошону менен бирге Орто Токой суу сактагычында бизде проект жүрүп атат. Кытайлар азыр мына техник экономический обоснование проектин бүтүрдү. Быйыл куруу иштери башталат. Быстровка ГЭСинде реконструкция болуп атат. Лебединовка ГЭСинде реконструкция болуп атат. Мурунку эски ГЭСтерден бул азыр мен айтып аткан Токтогул, Үч Коргондо малый ГЭСтерди да кошо алып кетип атабыз. Ошол тармакка мына үчүн ошол Садыр Нуркожоевич бүгүнкү күндө эң чоң көңүл буруп контролдо турабыз да. Биз дайыма күнүгө ошол кайсы жерде канча кубаттуулук берип атат. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө муну реконструкция кылбасак, бул анда эртеңки күнү кеч болуп калат. Ошон үчүн ошол акча каражат табылып бүгүнкү күндө ошол подрядчиктер табылып, мына биз план келишим түзүп,
ошону ишти жүргүзүп алышыбыз керек. Буга өзүңүз түшүнсөңүз, ошол агрегаттын баарын алып туруп, электрический час бүт алып чыгып туруп, ичин бүт тазалап коюп туруп, кайра жаңы агрегат коет. Эгерде мурун, мисалы үчүн жана рабочий колесосу темирден болсо, азыр стальдан болот. Ошон үчүн бир 40-50 жыл, мындайча айтканда, иштеп берет деп, көпкө чейин иштейт. иштеп берет деп ишендирип кете алабыз да. Анткени мындай эмелер, ГЭСтер, башка жерге курган ГЭСтердин баарын тең биз билебиз, канча жыл, кайсы убактан бери иштеп атат. Ошон үчүн бизге ошондой тапшырма койгон, эмки кышка биз даярдык көрүшүбүз керек. Муну жасабасак болбойт. Эми мындайча айтканда, лучше 1 саат свет өчүп турган жакшыбы, же болбосо 10 саат өчүп калган жакшы. Эмки кыш кандай болорун бир Кудайым билет. Мындайча айтканда, быйыл кыш жылуу болду. Мына акыркы эле 10 күн кандай суук болду. Мындайча айтканда, бүт энергетиктер бизди баары аябай кыйнады. Бул суук мындайча айтканда. Андан катуу суук болсо, кыш мезгилинде, мына кыш быйыл жылуу болуп дагы жакшы болду. А кыш мезгилинде аябай кыйналып калабыз. Ошон үчүн муну мындайча айтканда биз сөзсүз түрдө жасашыбыз керек. Ошон үчүн мына биз эртерээк баштасак, эртерээк бүтөбүз деп, ошон үчүн 5 мартта 2 агрегатты берип атабыз. Мындай мисалы үчүн 30 жыл биздин мамлекеттин эгемендүүлүгүндө мындай реконструкция болгон эмес. Бул биринчи окуя. Кичине четтен эле жасалып келсе, мында болсо толук түрдө жасалып атат. Биз күнүгө мындайча айтканда текущий ремонтторду кылып, антимиттеп, анан бирок кыш мезгилинде аябай кыйналып калчубыз да. Анткени улам эскини жасаганда билесиңер да. А биз азыр бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берди. Биздин жол башчыбыз ошо мону бүт алмаштырып, жаңы койгула деп. Мына ошон үчүн биз жаңы койгонго муктаж болуп атабыз да. Ошону биз азыр ошо 5 марттан баштап баштайлы деп атабыз. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, мындан ары да биз дагы прогнозду да карап атабыз. Күн жылып кетти, мындайча айтканда жаз келди дегендей, кичине жонубуз жылып калды. Ошол убакытты колдонуп, мына Кудай буйрса, реконструкцияны баштап атабыз. Жаздын келиши менен толук капиталдык ремонт иштери башталат. Бул эле жерде эмес, ремонт иштерин дагы эрте баштап атабыз. Мына мисалы үчүн ошол эле азыр кыш көргөздү да, кайсы жерде бизде кемчиликтер болду, кай жерде перегруз болду, кай жерде маселелер чыкты. Ошонун баарын мониторинг жүрдү, мониторинг жүрүп, азыр биз ушул 1 мартка чейин 1 миллиард сомго, мисалы үчүн уже эмелерди, конкурстарды өткөрүп, жаңы материалдарды сатып алганга даярдык көрүп атабыз да. Ошон үчүн биз мына быйыл Министерство энергетика башында туруп, бүт энергия компанияларга тапшырма берип атабыз. Ремонтный кампанияны эртерээк баштагыла, эртерээк бүтөлү депчи. Эртеңки күнү өзүңөр билесиңер, бак-дарактар, жалбырактар чыккандан кийин бизге да чоң тоскоолдук берет алар дагы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз ошо мишайт этип жолдо линияга түшкөн бак-дарактардын баарын кыркып, тазалап иштерин жүргүзгөнгө азыр бүгүнкү күндө бензиндери бар, техникасы бар. Мындайча айтканда, азыр ошол март айынан баштап уже бүт материалдардын баары түшө баштайт. Ошон үчүн быйыл эрте баштайлы деп атабыз. Адистер даяр турат. Ошол эле учурда Талайбек Омукеевич, мынакей Бишкек жылуулук электр борбору жана ошондой эле Бишкек жылуулук тармак ишканасы финансы министрлигине өткөрүлүп берилет деген маалымат каражаттарын айтылып атат. Өзүңүз ушул суроого жооп бере кетсеңиз. Бишкек жылуулук тармагы, анан ТЭЦ, муну биз мындайча айтканда электрический станциянын кармагында болчу, ачык акционерлик коом. Ошондон бөлүп чыгып, электрический станцияны биз мындайча айтканда таза энергетикалык жана жашыл электр энергия чыгарган компания болуш керек. Эгерде анын карамагында ТЭЦ болгондо, биз мындайча айтканда жашыл энергияны башка мамлекеттерге сатканда ал жашыл энергия деп эсептелбейт. Азыркы бүгүнкү күндө электрический станция өзүнчө компания болуп кетти. Ал только гидроэлектростанциядан чыккан электроэнергия, ГЭСтен чыккан, ал жашыл энергия деп эсептелет. Бул суу, күн, шамал баары тең бул жашыл энергия деп эсептелет. Ошон үчүн мына электрик станцияны азыр өзүнчө компания кылдык да, анан ТЭЦ менен теплосеть. ТЭЦ жылуулук чыгарат, мындайча айтканда, ТЭЦтин жылуулугун теплосеть сатат. Ошону бир эле компания кылып койдук. Эми энергия системада өзүңөр көрүп атасыңар, биздин Садыр Нуркожоевич мындайча айтканда тапшырма койгон, бул реформалоо. Бул энергия секторунан эле башкы сектордун баарында. Баягы чачырандыдан борборлоштурулган. Ошол эле мындайча айтканда, мында эмесинде деле бүт министерстволордо, бул образованияда, медицинада, мындайча айтканда,
ошол эле айыл чарбасында бүт баардык жерде реформа, даже айыл өкмөттөр, областтар реформа болуп, ошол сыяктуу эле бизди дагы оптималдаштырып. Мурун эгерде 7-8 компаниянын эмеси болсо, Министерство энергетика, бүгүнкү күндө 2 эле компания бар. Бул улуттук электр тармактары, НЭСК деген компания, анан электрик станция. Электрик станция электр энергияны чыгарат, улуттук электр тармактарына берет, улуттук электр тармактары кардарларга жеткирип берет. А ТЭЦ болсо, бул өзүңөр билесиңер, бул шаарды эле, Бишкек шаарын эле камсыздайт. Жылуулук менен, суу менен. Электр энергиясын улуттук электр тармактары электр энергияда чыгарат. ТЭЦ 1 миллиард 800 миллион электр энергия чыгарат. Аны улуттук электр тармактары сатып алат. Жылуулукту теплосеть алат да элдерге сатып, акчасын чогултуп, ошол өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул мен ойлойм абдан туура нерсе. Анткени вот бул жерде биздин мындайча айтканда ГЭСтен чыккан электр энергия жана башкаларга аралаштырып, мындайча айтканда муну биздин мындайча айтканда доходтун энергетикадан түшкөн доходтун баарын бул ТЭЦке жумшап, ошону менен баягы энергия сектор мындайча айтканда пайда таппаган сектор болуп келген. Азыркы убакта Кудай буйрса муну бөлгөндөн кийин энергия сектору өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бирөө электр энергия чыгарат, бирөө сатат. Ошону менен мындайча айтканда бүт баары мындай ачык, айкын болот. Бизге ушу урматтуу президентибиз ошондой тапшырма койгон, жанагы коммерциялык жоготуу деген, техникалык жоготуу деген маселелердин баарын ачыкка чыгарышыбыз керек. Бул менен өзүңөр билесиңер, азыр бизде чоң реформа жүрүп атат. Бул цифровизация боюнча да. Азыр биздин кардарларга жанагы акылдуу счетчиктердин баарын коюп атабыз. 2 жылдын ичинде 1 миллион абоненттин тегерегинде акылдуу счетчик коюп бүтөбүз. 1,5 миллиондун тегерегинде биздин абоненттерибиз бар. Андан ары дагы улантабыз да, бир 3 жылдын ичинде 1,5 миллион абонентти полный аскуя счетчикке өткөрүп цифровизация. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, баягыдай контролердор эшикти тыкылдатып, показанияңа бер, анан кайра келип счетту берип, анан кайра барып төлөө деп минтип чуркабай калган, бүт баары цифровизация. Мобильный Мой свет деген приложение менен төлөп атышат. Счетчиктин показаниясын онлайн режимде любой убакта ала алабыз. Мунун баары тең жана коммерциялык жоготуу, анан техникалык жоготуу дегенди азайтканга мүмкүнчүлүк болот. Демек акылдуу эсептегичтердин пайдасы бир топ чоң. Аябай эле пайдасынан ал ошол коммерциялык жоготууну азайтканга, пайдасы техникалык жоготууну азайтканга, андан да мурун жана ремонтный компанияларды да азайтканга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде мисалы үчүн биз министрликтин бирден бир милдети бул биздин керектөөчүлөрдү электр энергияны алганга, колдонгонго тартипке чакырышыбыз керек да. Эгерде сизге үйүңүзгө мындайча айтканда ошол 5 киловатт алганга келишимиңиз болсо, сиз 5 эле киловатт алышыңыз керек. Кошумча киловатт алам десеңиз, обязательно келип энергосбытка келип заявление жазып, мен дагы бир мындайча айтканда бир прибор же стиральный машина сатып алдым деп келип туруп, анан кийин заявление жазыш керек. Анан 1 киловатт биз кошпойбуз. Эч кимди чектебейбиз. Канча кааласаң ал, бирок ошол киловаттты биз билишибиз керек. Сиз 5 киловатт аласыз, мен 6 киловатт кошунам 7 киловатт дегени менен ошого байланыштуу ошол трансформаторду ушу көчөнүн башына коюп беришибиз керек да. 10-20 кардарыбыз биригип ошол 100 киловаттыкты алат, болду. Ошол 100 киловаттан ашык албайт. Эгерде кошумча алам десе келет, анда биз башындагы трансформаторду алмаштырышыбыз. Ошондо биз жанагынтип аварияга да алып келбейбиз, чыгымдар да аз болот, мындайча айтканда ремонт. Азыр биз билбейбиз, каалагандай сайып атат, 100дүн ордуна 120 сайып, байкуш трансформатор күйүп кетет, анан эле жүрбөйбүз, сүрөлүп, качан бүтүрөбүз деп. Ошол тартипке алып келели деген бирден бир милдетибиз бар. Ошол эле учурда 3 фазалуулар дагы кандай кошулат абоненттер? 3 фазалуулар да 3 фаза алаардан мурун алар техникалык шарт алат, техусловие алат. Ошого байланыштуу. Техусловиясында канча киловатт жазылса, ошону алат алар. Биз ошого счетчигин коюп беребиз. Бул счетчиктер 100 киловаттка чейин койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар, ошону коюп беребиз. Азыр дагы көп нерселерди караштырып атабыз биз. Түнкү эсеп, күндүзгү эсеп деген мындайча айтканда, чтобы элге же болбосо ошол эле нан бышырган, же болбосо ошол кийим тиккен цехтерге, мисалы түнчүндө свет колдонсо, кичине арзаныраак болушу мүмкүн. Ал жагында мындай караштырып атабыз. Бул трансформаторлорго күч келбеш үчүн. Ооба, күч келбеш үчүн, анан кийин биздин оборудование мындайча айтканда
бир мезгилде иштейт да, бир убакта келип, мындайча айтканда перегруз болуп көтөрүлүп кетип, бир убакта чыңалуу көтөрүлүп түшүп кетет. Ошентип иштегенде анткени ал трансформатордун иштөө мөөнөтү да азаят да. Ошону бир мезгилде алып кетиштин чыңалууну ошондойлорду да азыр караштырып атабыз. Экинчиден, мындайча айтканда түнү иштесе, мынча возможно тариф арзаныраак деген алып келебиз да. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, эң арзан бизде Кыргызстанда азыр тариф дүйнө жүзү боюнча, Орто Азияны албайлы го, дүйнө жүзү боюнча. Ошон үчүн ар бир товардын өзүнүн наркы болуш керек. Ошого жараша төлөшүбүз керек. Таалайбек Омукеевич, 3 мүнөт калып турбуз. Убактыбыз бүтүрүнө эфирибизден. Ошол учурда инвестиция, донорлор тууралуу айта кетсеңиз, энергетика тармагына келип аткандар барбы? Сөзсүз түрдө бар. Бизде 60тан ашык, мындайча айтканда, меморандум келишимдер бар. Ошонун арасында инвестиционный соглашенияларыбыз бар. Азыр Кудай буйрса, мына 21-22 жылы изилдөөлөр жүрдү. Мына 23 жылы изилдөөлөр жүрдү. 24 жыл Кудай буйрса, мына азыр ушул жаз башталып, күн жылып калды. Азыр өзүңөр көрөсүңөр, жанагы күн энергиясынан курабыз деген станциялар курулуп баштайт. Уже алар өзүңөр билесиңер, эми 1 мегаваттка 1 миллиондон ашык акча салып аткандан кийин алар ошону эсеп кысабын обязательно жүргүзүш керек. Анан ошон үчүн ошол жерде бүт күндүн канча убакытта тийиши, бир жылда канча күн тиет, канча мегаватт электр энергия ала алабыз деп, ошону кайсы подстанцияга беребиз, ким сатып алат деп изилдөөлөр жүргөн. Азыркы күндө Кудай буйрса ал изилдөөлөр бүтүп, асты мына уже ушу март айында Кудай буйрса капсуланы салып ишти баштайбыз деп турат. Андан тышкары дагы мен жана айтып кетпедимби, Камбар Ата ГЭСи боюнча чоң маселе бар бизде азыр бүгүнкү күндө. Дүйнөлүк банк мына 5 миллион актуализацияга берди, 500 миллион дагы чечип берип атат. Мындайча айтканда, азыр биздин Кудайга шүгүр экономикабыз өсүшү менен бүт дүйнөдөгү донорлордун баары бизге түз көз карашта. Жана айтып кетпедимби, ол урматтуу президентибиз кайсы жерге барбасын, ошол жерден бүт баарын тең ушул биздин энергетикага салым кошконго, бизде мындайча айтканда ошол бизнесмендерге жакшы условиялар бар деп баарын чакырып келип атат. Ошону биздин президентибиз барган жерден обязательно 2-3 инвестор келет бизгечи. Ошолор менен келишим түзүп, бүгүнкү күндө азыр жакын арада эми мен муну астан ала шашылып айтпай турайын, ошол убага келгенде дагы силерге келип айтып беребиз. Кудай буйрса азыр энергия сектор астыга жылып атат. Анткени өзүңүз көрүп атасыз, ошо биздин жол башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлгө алып атат, өзү күнүгө эметип атат. Биздин кабинет министри Акылбек Сөнбекович бизде мына колдоолордун үстүндө жер маселеси, башка эме курулуш маселелери, башка шарттардын баары мындайча айтканда мага берилген. Ошол эме полномочиянын баары тең. Ошон үчүн азыркы убакта бизге ошол инвесторду тартканга абдан жеңилдиктер министрликке берилген да. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз, 26 жылга чейин баягы биздин дефицитти жабабыз да, 27-28 жылдары экспортко чыккан мамлекеттин бири болушубуз керек деп. Ага кече дагы мен жана кайталап кеттим. Бул ошол 10 исполнительный директор Дүйнөлүк банктын бул 97 мамлекетти көзөмөлдөгөн 10 исполнительный директор. Ошонун ичинде Кыргызстан бар. Бул Кыргызстандын эгемендүүлүгүндө мындай исполнительный директор Дүйнөлүк банк келген эмес. Булар келип кече ошол биздин презентацияларыбызга, биздин пландарыбызга күбө болуп, биздин экономикабызды көрүп, мен ойлойм азыр Кудай буйрса бул Камбар Ата биргесин жана башка ГЭСтерди донорлорду тартканга жардам беребиз деп, мындайча айтканда макулдугун берип кетишти да. Таалайбек Омукеевич, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Энергетика тармагындагы жасалып жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында энергетика министри Таалайбек Ибраев менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналы менен бирге болуңуздар.